Сурадыңыз, жооп берем. Ошол суроо мага аябай кызык болду, ошон үчүн тандап алдым. Мурда кыргыздар көп кыймылдачу дешет. Мен түшүнбөйм, кантип көп кыймылдачу. Отурчу да бир дөбөгө чыгып алып, кайда кыймыл. Бирок эмнеге ал кезде ден соолуктары чың болгон, тамак таза болгондо дейт. Бир чети өзүнө өзү жооп бериптир, ооба тамак таза болгон чындыгында. Анын үстүнө кыргыздарда эгер мен туура айтсам, мен да эми илгерки муундан бир аз үлүшүм бар. Мен чоң энемдин колунда чоңойгон адаммын, эски адамдын колунда чоңойгонмун, кемпирдин баласымын. Илгерки адамдар тамагын кылдап жегенди билген элдер болгон. Бул оокат ысык, бул оокат суук, ысыгы ашып кетиптир, суугу ашып кетиптир деп тамыр кармап, бетинин раңынан карап, көзүнүн агынан карап, ошентип тамагын кылдачу, суу иччү. Бул бир чоң таасир туура тамактануу. Экинчиси, тамак таза болчу чындыгында. Чөп таза, завод, фабрика жок. Азыркыдай Кытайдан эчтеке кирбейт. Орустан келсе арак менен колбаса келчү, калган өзүбүздүкүн жергиликтүү болчу. Анан мына ошол нерсени коркпой жесе болчу. Азыркыдай малга укол жок. Азыркыдай эптеп семиртип сатмай жок. Бардыгы кадимки колдуку кышеки. Анан үчүнчүсү мен ойлойм ошо кыймыл. Кыргызда кантип кыймыл болбосун? Кыргыздын семиз чалы жок болчу негизи. Семиз кемпир жок болчу мен билгенден. Бардыгы кыймыл. Ат кыймыл, эшек кыймыл. Бир саат ат үстүндө жүрүп койчу, мен айтайын, денеде эмне гана болбойт экен. Бардык нерсе ордуна келет. Азыр өзүбүз эмес, балдарыбызга ат миндирбейбиз. Жок да. Каяктан миндиресиң? Бүт шаарга келип алганбыз. Кыймыл болгон. Ошол дөбөгө чыгыштын өзү да кыймыл. Дөбөдөн түшүштүн өзү да кыймыл. Жаштар кызматта барып келе койчу, тура койчу, кыла койчу. Азыркыдай машина жок, жөө. Колунда бары бир аз ат менен. Кыймыл аябай зор болгон бизде. Көчмөй, жайында жайлоого, кышында кыштоого. Бул көчүү процесси деген кандай кыймыл өзү. Боз үйдү тургузуу кандай кыймыл. Мал кайтаруу кыймыл бул. Бизге жаткан чабандын, мындай түкүрүп коюп жаткан чабандын гана сүрөтүн беришет да, чындыгында мал багуу бул кыймыл. 24 саат кыймыл. Кээде түндө турасың, кээде күндүз, кээде уйкудан каласың. Төл келгендечи, кыркынчы. Булардын бардыгы кыймыл. Ошондуктан кыргыз кыймылдуу жан болгон. Азыр гана мына ошо кыймылсыз бир отурган жеринде ошо желимдеп койгонсуп катып калат. Ошондуктан анан агып, ушинтип чоңоюп, мынтип агып кеңейип кетип атат. Эгер илгеркилерди карасак, биз түзүк эле муун чыгабыз. Илгеркилерден айланса болот. Алардын сүйүүсү да башкача, сезими да башкача, алардын дүйнө таанымы да башкача, пейили да башкача. Мен айтам, мурдакы муундар жакшы муун болгон, асыл муун болгон. Бизге тилекке каршы ушуна большевик идеологиясы эскилик катары, караңгылык катары, цивилизациядан калган мунжулук катары түшүндүрүп койду да. Молдобузду келе-келеп күлөбүз, адалсынган молдодон алты каман баш чыкты деп. Мугалимибизди кечирип кой, эмне гана дебейбиз. Дарыгерлерибизди, эл алдындагыларыбызды, эл башындагыларыбызды кантип арап берип келип атабыз, анан кийин илгеркилер калабы? Ошондуктан биз аларга сый менен карай турган болсок, бизге илгеркилердин өтө көп артыкчылыктары көрүнө баштайт. Мен илгеркилерди каргым келет. Илгеркидеги нарк менен каргым келет. Жана ошого Кудай жеткирүүлүк кылсын. Илгеркилерибиздин намазы болгон, насыйкаты болгон ордунда, тамагы кыл болгон, мамилеси кыл болгон. Жана кыймыл маселесинде мен айтам, илгеркилерди кыймылдап коелучу, машинени коюп, жөө басалычы ишке чейин, иштен жөө келеличи. Мунагу такыр башка маселе болмок.